Манас дүйнөдөн кайткандан кийин 40 күн өттү. Манастын иниси Каникейге үйлөнмөкчү болот. Ага Каникей макул болбойт. Манастын иниси Манастын уулуну алып коет. Манастын апасы аты Чыйырды угуп ал сөздү ачууланып, Манастын баласы Сейтекти Урда да Каникейге берет. Каникей аны менен Букарага көчүп кетет. Сейтек 12 жашка толгондо атасын ким экенин билет. Ал апасы экөөбү таласка көчүп келет. Атасын ордун басып алат. Мен Семетей талашка көчүп келиши деген темада ачпак түзүп келдим. Аты Семетей, заты адам, өңү кара тору, көлөмү айбаттуу, зыяны душмандарды каза кылат, касиетти баатыр. Көбөш Каникейге үйлөнөмүн дейт. Көбөш Семетейди каза кылам дейт. Семетей 12 жашта атасы ким экенин билет. Семетейге Каникей айтат: "Кең эмес талас тар беле". Семетей таласка барат. "Келем деген оюм бар беле" дейт. Кластер: Семетей күчтүү, баатыр, акылдуу, жүрөк, Манастын баласы, айбаттуу, атасында өскөн. Сабагына Семетей таласка келиши жөнүндө ажыпок түзүп келдим. Өңү кара тору, көлөмү айбаттуу, заты адам, аты Семетей, зыяны душмандарды каза кылуу, касиети баатыр. Кластер: баатыр, эртүү, алп, жүрөк, намыскөй, күчтүү, айбаттуу, патриот. Адабиякуу сабагынан Семетейдин талашка келиши жөнүндө ажыпок түзүп келдим. Максаты элди коргоо, пайдасы элди коргойт. Көлөмү айбаттуу, зыяны душмандарды каза кылат, касиети баатыр, мүнөзү түшүнүктүү, өңү кара тору, аты Семетей. Мен дагы Семетей жөнүндө маалымат алып келдим. Балага ат коюуга эч ким таба албай турганда ак боз атчан ак сакал адам келип Семетей деп ат коет. Семетейдин балалыгы Манастын өлүмүнө байланыштуу оор учурга туура келет. Атасынын көзү өткөндө Семетей 6 айлык болот. Семетей атасында өскөн, Манастын баласы, баатыр, жүрөк, күчтүү, акылдуу, таласта жашаган. Класстер түзүп келдим. Семетей атасында өскөн, Манастын баласы, баатыр, жүрөк, эрктүү, күчтүү, акылдуу, таласта жашаган, келбеттүү. Сабагынан Семетей таласка келиши деген темада класстер түзүп келдим. Семетей кандай? Күчтүү, баатыр, балбан, келбеттүү, боорукер, жүрөк. Мен Семетейдин таласка келиши жөнүндө класстер түзүп келдим. Манас менен Семетей: баатыр, элине жардам берет, жүрөк, акылдуу, туулуп өскөн жерин таштабайт, алп, өз жерин коргойт, элин таштабайт, туулган жери алтын, баатыр болгон. Мен Семетей жөнүндө ажыпок түздүм. Аты Семетей, пайдасы элине жардам берет, заты адам, көлөмү чоң, максаты элин жерин коргоо, зыяны душмандарын каза кылуу, өңү буудай өңдүү, Мен Семетейдин таласка келиши жөнүндө класстер түздүм. Букарга качат Каникей. Манастын сөөгү койгондон кийин 40 күн өтпөй
40 күн өтпөй инеси Көбөш Каникейге үйлөнмөк болот. Семетей 12-ге толгонда атасынын ким экендигин билет. Ага Каникей макул болбойт. Семетей жөнүндө ачпок түздү. Аты Семетей заты адам, пайдасы адамдарга жардам берет, зыян душмандарды каза кылат, максаты адамдарды коргойт, көлөмү чоң. Мен Семетейге класстер түздүм, адабий окуу сабагынан. Семетей баатыр, күчтүү, Манастын баласы, келбеттүү, эр жүрөк, алп. Семетейге ачпок түсүп келдим. Аты Семетей, заты адам, өңү кара тору, көлөмү айбаттуу, зыяны душмандарды каза кылуу, касиети баатыр, максаты эл жерин коргоо. Баатыр жөнүндө ажипок түзүп келдим. Батпай кал. Birinci Semetey, ikinci Baatır, Erjürök, üçüncü Kuröşöt, Karayt, Jardam Beret, dördüncü Semetey, Baatır, Erjürök, Bolgon, beşinci Baatır. Ben Simfe'yi tüzüp geldim. Atı Semetey, zatı adam, emgegi elin korgoyt, kasiyeti Baatır, öңү kara doğru, faydası elin jerin korgoyt, ziyanı жоқ, kölömü çoğ. Келиши деген темадан негизгисин жазып келдим. Манас өлгөндөн кийин аталаш энеси Көбөш Каникейге үйлөнмөкчү болот. Ага Каникей макул болбойт. Көбөш ачууланып Семетейди өлтүрмөкчү болгондо Каникей кайненеси чыйдыны ээрчитип Букарга качат. Семетей 12-ге келгенде атасы ким экендигин билет. Семетейдин атасы Манас, апасы Каникей, баласы Сейтек. Мен Симфейин түздүм Семетейге. Семетей, экинчи Эржүрөк күчтүү, үчүнчү Күрөшөт, коркпойт, төртүнчү Семетейдин уулу Сейтек болгон, бешинчи Баатыр. Семетейдин таласка келиши деген тема боюнча ачыпок түздүм. Аты Семетей, заты адам, максаты элин жерин коргоо, пайдасы элине душмандар келгенде аны коргойт, касиети элиге жагыш, зыяны жок, Баатырдын уулу. Мен Семетей жөнүндө Семетейге түздүм. Манастын уулу, Баатыр, күчтүү, алп, акылдуу, ынтымактуу, эр жүрөк, эриктүү ата жолун уланткан. Мен бүгүн Семетейдин таласка келиши деген темадан негизин бөлүп алдым. Үй бүлөсү чоң атасы Жакып, чоң энеси Чыйырды, бабасы Карахан, атасы Манас, апасы Каникей. Манас өлгөндөн кийин анын энеси Каникейге үйлөнмөкчү болот. Бирок Каникей ага макул болбой энеси менен чоң атасынын алдына качып кетишет. Тала Семетей болсо 12 жашында атасын издеп келет. Анын төрөлүшү аябай жаман болгон. Ал апасы менен бирге качып кетишет. Ата жолун уланткан Семетей, атасы Манас, эриктүү, күчтүү, алп, акылдуу. Элине мен да атама окшоп бул жерди коргойм дейт. Мен макалдар ата ордун бала басат, акылсыз бала чала басат. Ата көргөн ак жанат, эне көргөн жип ийрик. Өмүрдөн айрылсаң да мекенден айрылба. Табият эне, журт ата. Жер байлыгы, эл байлыгы. Жаратылышты коргоо, мекенди коргоо. Мен Семетей боюнча мен түздүм. Аты Семетей,
Баатыр эр жүрөк коргойт жүрөк басат. Семетей ата жол улаткан адам. Семетейдин таласка келиши. Манастын баласы күчтүү, ак, эрктүү, билимдүү, акылдуу баатыр. Улуу Манас баатыр өлгөндө 40 күн өтпөстөн Көбөш Каникейге үйлөнмөкчү болот. Каникей ага макул болбойт. Каникей сыйырды энеси менен букарга качып кетет. Каникей Семетейди туугандан кийин Семетей 12 келгенде атасынын ким экенин билет. Семетей таласка келет. Атасын ордун ээлейт. Мен биринчи Семетей, экинчи Эржүрөк баатыр, үчүнчү Семетей Манастын баласы, төртүнчү Семетей таласка кайтып келет. Бешинчи күчтүү Ажыбок түзүм. Көлөмү чоң, пайдасы элин жерин коргойт, максаты элин көтөрөт. Аты Семетей, заты адам, өңү будай өңдү. Көбөш Каникейге үйлөнмөкчү болот. Каникей макул болбойт. Каникей баласын алып букарга кетет. Семетей 12 жашына толгондон атасы ким экенин билет. Бакай келип күлүп бир ыйлап жыр. Семетейдин таласка келиши жөнүндө кылмыштар түзүлөт. Семетейди өлтүрмөкчү болот. 12 жашында атасыны билет. Мен Семетейдин кыскача өзүндө кылдым. Семетей энеси кеп айтат. Эки энесини букардан алып келет. Семетей жана өзүндү. Семетей кичинесинде Каникейдин туугандары өлтүрмөкчү болот. Манас өлгөндөн кийин анын бир тууганы Көбөш Каникейге үйлөнөйүн дейт. Ага Каникей макул болбойт. Жөнүндө Ажыбок түзүп келдим. Аты Манас, заты адам, максаты эли жерин коргоо, көлөмү ал эл жүрөк, күчтүү, түсү, кара тору, пайдасы кыргыз элин коргойт. Туулган жери Талас жергесинде төрөлгөн. Манастын атын аты Аккула. Манас эпосу канча саптан турат? Эпос 500 000 саптан турат. Айкөл Манас баатыр жөнүндө кластер. Алп, акылдуу, билимдүү, күчтүү, чыдамкай, айткандан кайтпаган жигит. Негизги бөлүгү: баатырлар, сыргак, чубак, сергек, Алманбет, Манас, Сандар. Карахандын 8 уулу Жакыпта 40 үйлүү кыргыздар менен Алтайга айдалат. Манас эпосу 500 000 саптан турат. Манастын күмбөзү Таластан 12 чакырым. Үй бүлөсү: атасы Жакып, энеси Чыйырды, чоң атасы Карахан, аялы Каныкей, баласы Семетей, небереси Сейтек. Манас дүйнөдө Кытайда Манас дайра жана шаары бар. Индияда Манас кичи эпосу бар. Венгрияда Манас айылы жайгашкан. Крымда Манас жарым аралы орун алган. Манастын акылчысы Бакаяба болгон. Манастын туулган жери: Манас Талас жергесинде туулган. Гиннес китебинде Манас эпосу жана Дөөлөт Сыдыков Манасчы. Манастын душманы Алоке болгон.